Assalamu алейкум. Сиздер эл арасында каналымды күзөтүп баратасыңар. Силер менен достор биз бир жуманын аягында жок нерселер жөнүндө сүйлөшүп баштадык. Ал жок, бул жок деп сүйлөшүп атабыз. Бүгүн ошо жок нерселерден намыс жөнүндө сүйлөшөйүн дегем. Намыс бар. Кээ бир жерде жок экен. Аны да байкап атабыз. Мына интернеттеги кыздарды карагыла. Буну чыгарып аткан разработчиктер дейби, админдер дейби, алар башка бир тема. Бүгүн бул нерселерди карасаңар таң кала турган тема. Мынаны карагыла. Ушул келечекпи? Же болбосо келечектин апаларыбы? Ушуларбы? Эртең төрөлө турган балдарга тарбияны бере тургандар ушуларбы? Мейли булар жашоосунда канча бир мөөнөткө жаңылышып аткан кыздар болушу мүмкүн. Бул апа болот, бирөөгө аял болот. Ушул видеолорду чыгарып бараткан админдерге да айтарым да, байкелер, бүгүн биз 1 же 2 кнопканы басып туруп бул видеолорду жүктөп баратабыз интернетке. Эртең алардын жашоосуна өтө чоң тоскоолдук кыла турган нерселерди кылатабыз да. Ким билсе билет, билбесе жок. Пайгамбар алейхиссаламдан хадис бар. Ким бир жакшылыкка себепчи болсо, ал каза болуп көзү өтүп кеткенден кийин да кыяматка чейин артынан ал жакшылыктын сообунан тийип турат деген. Ким бир жамандыкка себепчи болсо, ал жамандыкты да азабы барып турат деген. Бүгүн байкелер, силер мына нерселерди жүктөп кетатасыңар, бул жакшы нерсе эмес. Силерге да ажал келет, бир күн өлөсүңөр, бир күн ал дүйнөгө кайтыш болосуңар. Ушунун артынан силерге азап жетип калбасын, аны да ойлоңула. Мейли бирөөлөрдү ойлобогула, бул кыздарды да ойлобогула. Жок дегенде өзүңөрдүн жанын ойлоп койсоңор, кыяматка чейин азап барып турат деп атат. Неужели коркпойсуңар? Неужели Кудайдын азабынан коркпойсуңар? Бул кыздар мейли азыркы учурда жаңылышып, адашып жүргөн болушу мүмкүн. Но Кудайым буйруса биз суранабыз Кудайдан. Буларга да инсап берсин, иман берсин, жакшылык берсин, өзгөрүшсүн деп сурайбыз. Бул кылганыңар туура эмес деп ойлойм байкелер, жаман көрбөгүлө мени. Экинчи маселе, кыздар, силер өзүңөрдү эмне аралашасың, мен эгемендүү адаммын, мен каалаганымды кылам, каалаганымды билем дейт экенсиңер. Каалаганыңарды билишиңер мүмкүн, но каалаганыңарды кыла албайсыңар. Укугуңар жок каалаганыңарды кылганга. Тем более мынантип биздин элдин арасын мусорка кылганга силердин укугуңар жок. Эртең келечекке эмне ушуну калтырасыңарбы? Уялбайсыңарбы? Ушул кыздардын байкелери же аталары жокпу? Жалпак тил менен айтканда кулагынын түбүнө бирди түшүрбөйсүңбү жакшынакай кылып? Өзүнө келип калбайбы, эсине келбейби? Кантип жашап атасыңар, бул кыздардын байкелери, аталары, намыс жокпу ушунчалык? Бир карындашың интернетте шылдың болуп атса, кантип жашап атасыңар? Динди унутупсуңар, мейли. Кудайчылыкты унутуп коюпсуңар, мейли. Жок дегенде адамгерчиликти унутпагылачы. Неужели карындашың мынантип жүрөт интернетте? Кантип чыдап атасың ушуну көрүп, Дагы лайк басасың, лайк. Уялбай лайк басып коет экенсиң. Базар жок. Мынаны кара. Кимдин кызы бул? Ушунда атасы бар, апасы бар. Өзүнчө эле кыйын. Карабайсыңарбы, эркектер анчалыкка барбайлы эми. Жок дегенде аялдарыбызды колунан кармап туруп, ошолордун башын кармап коелучу. Суранычы силерден.
Анчалыкка барыш керек эмес те. Эртең келечек жаш балдардын мээсин уулайт булар. Мына карагыла Кудайдын лаанаты болсун ушундай кыздарга. Оңолбой өтүп кетсе, Кудайдын лаанаты болсун. Кантип бетибиз чыдап атат, кантип жашап атабыз. Намыс качок экенбиз, базар жок, көчөгө чыксак эле бири-бирибизден тарчок болуп кетебиз, балдар. Мынандайга келгенде, жаным деп лайк баспайбыз го. Жок дегенде 10 миңден жогору көрүлгөн видеолор болсо керек булар. Келгиле мындай кирип эле көрөбүз, канча миң жолу көрүлгөн экен. 15 миң жолу. Элестеткиле, 15 миң адам сабыр кылып отурат. Ушу Алмурут видео каналынын админдерине да сураныч, мындай жана буйрук берип чыкты деп ойлобогула, силердин жарандык укугуңар. Уулабагылачы, пожалуйста, байкелер. Уулабагылачы. Мына келечекке от души зыян бере турган нерселер. Мен силерге как по-братски айтып атам да бул нерсени. Бул келечекте силерге да, мына кыздарга да, кыздардын жашоосуна да, анын үй бүлөсүнө да, бала чакасына да зыяны тие турган видеолор да булар. Бул жакшылык бере турган видеолор эмес, эч кайсы бири. Эч кайсы бири жакшылык бербейт бул видеолорду. Антип атабыз. Мен силерден суранып атам. Мүмкүн болсо ушудан тапкан акча да арам болсо керек. Арамдын артынан табылган акча да арам деп ойлойм да. Келгиле, арам акчадан кетели. Жакшы бир жашоого келсек болот го, байкелер. Кыздар, намысыңарга келгиле. Эсиңерге келгиле. Ушул кыздардын байке аталары көчөдө тарчок болуп жүргөндөн ушуларга карасаңар жакшы болмок. Көчөдө тарчок болуп жүрүп, ага кыйынмын, буга кыйынмын деп жүргөндөнчү, үйдө отурган бир кыз кишини, аял кишини бекем кармаган эркек деп ойлойм да мени көзүмдөчү. Ушуларга мындай чыккыла, мындай башын кармап койгула, байкелер. Сураныч, келечекти мусорка кылып жүрбөгүлө. Алкаш, наркоман, бомж чыга турган кылып жүрбөгүлө келечекти. Айвандан айырмасы жок балдар өсө турган кылып койбогула келечекти. Эртең апасына көзүн алайта турган балдарды чоңойтпогула. Эртең карындашына асыла турган балдарды чоңойтпогула. Бул нерселерди көргөн балдар мээси нормально өсө турган балдар деп ойлобойм да. Баарыңарга рахмат. Ушу видеону ким көрүп аткан болсо, мүмкүн болсо таратып койгула, бүт баары көрсүн. Ушу эсине келе албай жүргөн кыздар да көрсүн, баарына жетип барыш керек бул видео. Көрүшсүн, эсине келишсин. Эгерде ушул видеоюмду көргөндөн кийин жок дегенде бир кыз түз жолуна кайра кайтса, менин утканым ошо. Болот. Менин максатым ушулар интернеттен жойулуп кетсин деген үмүтүм бар. Жойулсун, үмүт бул, үмүт. Кимге пайдалуу, кимге пайдасыз менин сөздөрүм билбейм. Сага не деп өткөрүп берсең да өтүп кетет бул видео. Маани берип көрүп, ошодон сабак алсаң да, ошо видео ошо бойдон турат. Ушул кыздын аталары, байкелери эсиңерге келгиле, сураныч. Биз мусулманбыз, мусулман өлкөдө жашап атабыз. Биз Юпитерде же Марста жашап атканыбыз жок. Эсиңерге келгиле, Кудайдан корккула. Рахмат баарыңарга.